Саламатсыздарбы? Мен жакшылык угуп жатамбы? Плюс белгисин басып койсоңуздар. Саламатсыздар. Ораза күнүңүздөр кандай өтүп жатат? Оразаңыздар кабыл болсун. Таң барыңыздарга. Рахмат. Эгерде жакшы угуп жаткан болсо, анда жакшы, сонун. Биз сиздер менен бүгүн капачылык боюнча тема өтөбүз. Капачылык, обида, боль, орусча айтканда да таарыныч. Бизге капачылык эмне үчүн керек? Таарынычтар эмне үчүн керек биздин жашообузда? Кандай деп ойлойсуздар сиздер? Капачылык, таарыныч, биз эмне үчүн капа болобуз? Биз эмне үчүн таарынабыз? Бизге эмне үчүн дайыма больно боло берет? Кандай деп ойлойсуздар? Өзүңүздөрдүн варианттарыңыздарды жазыңыздарчы. Бизге таарыныч. Дышында таарыныч бул. Таарыныч, капачылык бул орусча айтканда детская позиция деп койсок болот. Балалыктан калган, балалыктан келип калып калган сезим. Дагы деле биздин бала чактан чыга албай аткан кезибиз. Бала чактагы сезимден чыга албай аткан кезибиз. Жан дүйнө жаман сөз укканда терс көрүнүштөрдү көргөндө дейт. Мен терс таарынам. Сиздер, значит, бул деген сиздердин балалыктагы таарынычтардан дагы деле чыга албай жаткан кезиңиздер. Анткени таарынган, капа болгон бул биз балалыкта кичинекей балдар эмне үчүн капа болот? Эмне үчүн алар таарынышат? Кичинекей бала ата-энесинин, апасынын айрыкча сүйүүсүн алыш үчүн таарынат. Апасынын көңүлүн өзүнө бурдуруш үчүн капа болот. Мындайча айтканда, таарынуу бул детская позиция. Бизде кайсы моментте калып кетет таарына берген? Бизге апабыз көңүл бурбай калган убагында. Биз таарынганда биздин аркабыздан келип, балам, кызым, мен сени жакшы көрөм деп айткан эмес. И ошол сезим биз менен өмүр бою келе берет биздин көкүрөгүбүздө. Ошондуктан биз дагы деле апам качан келип мени эркелетет экен? Атам качан келип мага жакшы сөздөрүн айтат экен? Деген сезим биз менен до сих пор ушуларга чейин жашап келаткан. Эгерде бизди ата-энебиз жакшы көргөнүн билсек, сезсек, даже билсек эмес, сезсек, башка эч кимдин бизге сүйүүсү кереги жок. Биз дайыма элдердин мактоосун, чөйрөбүздүн бизге мактаганын издей беребиз. Эмне үчүн?
дагы деле биз канча жашка чыкпайлы, 15 жаш болобу, 20 болобу, 60 болобу, 40 болобу, 50 болобу, биз дагы деле ата-энебиздин сүйүүсүн, ата-энебиздин кабыл алганын издей беребиз. Чөйрөнүн көңүлүн өзүбүзгө бурдуруш үчүн дагы биз таарынып капа боло беребиз. Ошондуктан биз ата-энебизге болгон капачылыкты кетиргенде биз башка эч кимге таарынбай калабыз. Бизди көп нерсе капа кылбайт. Анткени капачылык бул дагы өзүнчө энергия. Чоң энеңиз чоңойтсо, апаңызды кабыл ала албаганыңыз, сиздин апаңызды кабыл ала албай, мээрин төгүп турса дагы жетишпегендей боло берет деп атпайсызбы? Бул деген сиздин апаңыздын чоң энеңизге берип коюп, сизди өзү чоңойтпогондугу үчүн дагы деле таарынып жатканыңыз. Кабыл албаганыңыз бул дагы деле таарынып жатканыңыз. Ошондуктан сиз дагы деле апаңызды кабыл ала албайсыз. Сен эмне үчүн мени төрөдүң? Эмне үчүн мени чоң энеме берип салдың? Эмне үчүн өзүң чоңойткон жоксуң деп биз дагы деле апабызга претензия кылып аткан кезибиз. Ошон үчүн кабыл албай аткан кезибиз. Анткени биздин ички дүйнөбүздө таарыныч бар апага болгон. Өзүңүз элестетиңиз, кичинекей бала ойлойбуз сезбейт деп. Кичинекей бала дагы көп нерсени сезет. Даже ичибизде жүргөн бала баардыгын сезет. Угат, сезет. Прям биз менен чогуу жүрөт дайыма. Чувствосы мененчи. Ошол моментте сизди берип салды чоң энеңизге. Андачында сиз апаңыз үчүн келгенсиз бул жашоого, атаңыз үчүн келгенсиз, и они взяли, я вас отдали, да? Сизди алып туруп берип салышты чоң энеңизге. Сиз көпкө чейин апаңызды жоктоп, ыйлап жүргөнсүз по-любому. Ошол моментте сизде таарыныч пайда болгон. Эмне үчүн мени алып туруп берип салдыңар? И капа болосуз. Ушулага чейин, возможно, сизде капачылык, таарыныч дагы деле сиз менен жашап келатса керек. Жолдошуңузга капа болосуз, чөйрөңүзгө капа болосуз, мындайча бүткүл дүйнө жүзүнө деле капа боло беребиз. Бул деген биздин өзүбүздүн апабызга, ички дүйнөбүздүн өзүбүздүн апабызга, атабызга болгон таарыныч. Айрыкча апабызга. Кантип кетириш керек? Именно ошол убакка барып, именно ошол убактагы таарынычтарды айтып, сол жактагы матка бул эмне? Бул апа жак. Ошондуктан маткабыздын ооруганы. Кантип кетирсе болот? Муну болушунча ичибиздеги болгон таарынычты сыртка чыгарыш керек. Сыртка чыгарбай ичибизден туура түшүнөм, туура апам мени шартка байланыштуу берген деп гана жүрө берсек, жөн эле мындай осознанный эле түшүнсөк, түшүнө албайбыз. Анткени биздин ичибизде балалык сезим калып калды. Ошо балалык сезим менен иштешибиз керек. Биз канчалык капа болгон сайын, таарынган сайын, бизге больно болгон сайын, биздин энергиябыз ошол жактан кете берет. Кечеги сабакта айтканбыз, күнөөлүү сезимдерди алып кетет деп энергия. Ошол сыяктуу эле күнөөлүү сезим, таарыныч, капачылык, ички дүйнөбүздүн болдору биздин энергиябызды ошончолук көп алып кетет дагы, биздин алдыга кетишибиз аябай кыйын болуп калат. Туура жашайбыз эмес, жашайбыз, таң атат, кеч кирет, күндөрүбүз өтө берет, бирок таарыныч менен, капачылык менен жашап кете беребиз. Андан арылууга толук мүмкүнчүлүк бар, болот арылса капачылыктан. Бирок практиканын жардамы менен, же разбордун жардамы менен. Именно сиз капа болгон ситуацияны билсеңиз, ошол ситуацияны иштеш керек. Ата-энеге болгон таарыныч, жолдошубузга болгон таарыныч,
жана биздин өзүбүздүн жашообуздагы болдорубуз бар. Ар бирибизде айтпаган секрет тайналарыбыз болушу мүмкүн. И ошонун баардыгы бизге эмне алып келет? Боль алып келет. Именно ошол секрет тайна бизге больно болгон ситуациялардан арылыш керек. Аларды биз өмүр бою ичибизге катып жүрө бербешибиз керек. Эгерде катып жүрө берсек, таарынып жүрө берсек, аныбыз барып бир күнү эмне болот? Ооруга айланат. Сиз азыр жакшы эстей албашыңыз мүмкүн, туура. Бирок практика учурунда, практика жасап аткан учурда даже биз эстей албаган 1-2 кичинекей кезибиздеги таарынычтар дагы биздин эсибизге келет. Анткени бул таарынычтар биздин мээбизде кичинекей шарикче болуп калып калган. Ал чыга албай дагы деле бияктан выход издеп жүрөт. Ал выход издеген сайын биз чөйрөгө таарына беребиз. Анткени тиги шарик выход издеп чыгып кетиш керек деп. Ал жүрө бергени биздин энергиябызды алып атканы. Бизде андай шариктерден бир эмес, бизде көптөгөн. Ошонун баардыгынын түбү, эң түбү, өзөгү биздин ата энебизге болгон таарыныч, балалыктагы. Бул жерде сөзсүз эле ата энебиздин прям катуу бизге мамиле кылганы, бизди урушуп урганы эмес. Болбогон эле бир нерседен биз ата энебизге таарынып кала беришибиз мүмкүн. Мисалы, мектепке мени жөнөтпөй койгонсуң. Же чогулушка барбай койгонсуң. Мороженое алып бербей койгонсуң. Же биз каалаган кийимди алып бербей койгонсуң деп деле биз ата энебизге болбогон нерседен эле таарына беребиз. Же биздин колубузда оюнчукту алып кичинекейге берип койду. Же биздин колубуздагы буюмду алып чоңго берип койду. Сен кичинесиң, сен чоңсуң деп алып туруп берип койсо деле биз мени жакшы көрбөйт экен. Мага караганда бир тууганымды көбүрөөк жакшы көрөт экен деп деле таарынып кала беребиз. Бирок бизди ата энебиз эч нерсеге карабастан чексиз жакшы көрөт. Чексиз жакшы көргөндүктөн биз бул жашоого келгенбиз. Эгерде бизди жакшы көрбөсө, анда биз келмек эмеспиз. Биз аны түшүнүп кабыл алыш үчүн көптөгөн практикалардан өтүшүбүз керек. Өзүбүздүн үстүбүздөн иштешибиз керек. Биздин жолдошубузга болгон таарынычыбыз, жолдошубузду кабыл алгыбыз келбегени, өзүбүздү кабыл алгыбыз келбегени, мунун баардыгы биздин апабыз менен атабызды кабыл алгыбыз келбегени, таарынганыбыз. Бул детская позициядан чыгыш керек. Бирок практикалардын жардамы менен энергияны жөндөн жөн гана корото бербешибиз керек. Кереги жок чыга десек болот. Бизде жашоо өзөгү курсу бар, күндөрдө менен жолугуп, биз менен практика жасасаңыздар болот. Туура биз результат деп акча тапканда, бир нерсе көзүбүзгө материальный көрүнгөндө гана байкайбыз. Анткени биз материальный мирде жашайбыз, ошондуктан. Ички дүйнөбүздө өзгөрүүнү дагы баалап үйрөнүшүбүз керек. Ушунчалык жеңилдеп, бактылуу болуп, көзүбүзгө көп нерсе көрүнүп калганы дагы бул чоң результат. Анткени биз жашоодо розовый очки деп коет го. Капачылык, таарынычтардын баардыгын очки кылып көзүбүзгө тагып алганбыз дагы бул жашоону башкача көзүбүз менен көрөбүз. Бул жашоого башкача көз караш менен карайбыз. Эгерде биз ошол розовый очкини сымать этсек, капачылык, таарыныч, обида, больдун баарын сымать этсек, күнөөлүү сезимдерди, анда бизде жашоого такыр башка көз караш менен, бул жашоонун ушунчалык кооздугун, чөйрөдөгү адамдардын жакшы экендигин, өзүбүздүн укмуш адам экендигибизди байкайбыз. Сырткы дүйнөбүздө, ички дүйнөбүз тазаланганда, сырткы дүйнөбүздө результат тез, оңой болот. Анткени биздин сырткы дүйнөбүз, азыркы болуп жаткан жашообуз, бул биздин ички дүйнөбүздөгү болуп жаткан жашоо. Күзгө көрүнгөндө өзүбүздү күзгүдөн көргөндөй эле, ички дүйнөбүздүн
сырткы дүйнөбүзгө көрүнгөнү. Сырткы жашооңуз кандай болсо, бул сиздин ички дүйнөңүздөгү жашооңуздун ошондой болуп жатканы. Ошон үчүн биз өзүбүз менен иштегенде биринчи өзүбүздүн ички дүйнөбүз менен иштеп башташыбыз керек. Бизде булардын баары менен иштесе болот. Жашоо өзөгү курсунда күндө эртең менен 30 күн бою биз менен чогуу практика жасайбыз. Именно апайчылык, таарыныч, өзүбүзгө болгон сүйүү, бактылуулук баары менен иштесеңиздер болот. Трансформация курсубуз бар. Экинчи трансформация курсун сатып алып, өзүңүздөр өз алдыңыздарча иштеп, түшүнбөгөн сурооңуздарды берсеңиздер болот. Жана үчүнчү, жок мен өз алдымча иштей албайм, мен силер менен чогуу жүрүшүм керек. Мага баарын айтып беришиң керек десеңиздер, анда эртең менен биз менен чогуу 1 ай бою таарыныч, 1 ай бою күнөөлүү сезим, 1 ай бою өзүбүздү сүйүү, 1 ай бою максаттар алдыбызга койгон биз менен чогуу иштесеңиздер болот. Мен өзүм алып барам. 10 ай бою биз менен чогуу иштесеңиздер 100% результатка жана жашооңуздарды 180 градуска өзгөрткөнгө болот. Бул методика Мастер Разборов деген Россиянын методикасы. Мен ал жактан былтыркы апрель айында окуп баштагам. Азыркыга чейин окуйбуз биз ал жакта. Ал жакта өрөөндөрүбүз, деңгээлдерибиз көтөрүлүп кете берет окуган сайын. Ал жактан бизге квантовый психолог деген наамды беришкен. Россиялык академия Мастер Разборов. Автору Инна Тиляшинова. Өзүңүздөр менен иштегенден эч качан талбаңыздар. Келиңиздер, анда диагностикабызды баштайлы. Жашооңуздарда кандай сиздерге түшүнүксүз болуп жаткан, сиздер чыга албай жаткан мамиле боюнча, акча, ден соолук, жумуш боюнча сурооңуздар болсо бериңиздер. Мезгили жагандайсыз, жакшысызбы? Диагностика деп жазыңыздар. Биздин курстарды сатып алуу боюнча биздин менеджерлерге кайрылсаңыздар болот. Биздин менеджерлердин телефону экранда чыгып турат. Тынбай кыздар жөнөтүп жатышат, менеджер кыздар. Сиз күйөөңүздү кабыл ала албаганыңыз бул сиздин өзүңүздү, ата-энеңизди кабыл ала албаганыңыз. Гүлбак эже, саламатсызбы? Сизге мен запрос жөнөттүм. Кабыл алыңыз. Саламатсызбы Гүлбак эже? Жакшысызбы? Саламатсыңар, кандайсыңар? Жакшы, рахмат. Кутман-тааңсыздарбы? Кутман-таң. Мм. Диагностиканы кайсы темага жасайбыз, айтып бериңиз. Менде мындай болуп атат да. Мен акча тапкан маалда мындай бирөөлөр көп акча сурайт да. Анан бергенге аргасыз болом, бергенден кийин алар мындай кайтарып бермектери аябай узакка созулат же, беришпейт да көпкө чейинчи. Кээ бирин такыр эле албай калдым да, кээ бир мындай аласаларымды. Ушул убакка чейин ала албайм. 4-5 жыл өтүп кетсе деле. Анан баламда да ушул кайталанып атат да. Диагностика болгондо боюнча. Диагностиканы карточка менен жасай берели. Бир цифрын айтсаңыз.
6. Daha bir sıfırını aytыңызчы. 3. Өзүңүзгө болгон сүйүү менен иштешиңиз керек экен көбүрөөк. Өзүңүзгө болгон сүйүү, любовь к себе. Академиянын карточкасы. Өзүңүзгө болгон сүйүү. Өзүңүздү канчалык деңгээлде жакшы көрөсүз? 50%ке чейин го. Бул аз. Сезем да ошо. Көбүрөөк аткарышыңыз керек, 50%ке чейин эмес, 100гө жеткенге. А эгерде сиз өзүңүздү ушунчалык 100% жакшы көрсөңүз, сиздин жашооңузда кандай жаман нерсе болушу мүмкүн? Мен бул психологияны эметкенден бери андай терс жагын көрө албаймын да, ошого жете албайм. Мурда аракет кылыпчы. Азыр ойлонуп көрсөңүз, өзүңүздү сүйүп атканыңызды сезип көрүңүз. Үй бүлөмө көңүл бурбай калам деген эме окшойт. Дагы. Билбейм. Пока ошондой болду да, үй бүлөмө көңүл бурбай калам деген. Да. Үй бүлөмө көңүл бурбай калам, өзүмдү гана жакшы көрүп кетем деп ойлойт экенсиз да, көрдүңүзбү? Бул дагы сизге тоскоолдук кылат. Сиз өзүңүздү жакшы көрүш үчүн будильникти коюу. Мен практикада дайым айтам. Гүлбак, мен сени жакшы көрөм. Не сатып алсаңыз дагы, чай койсоңуз дагы, чай ичсеңиз дагы, турсаңыз дагы, кийинсеңиз дагы, Гүлбак бул сен үчүн. Гүлбак чай сен үчүн деп өзүңүз менен дайыма туура башында странно көрүнүшү мүмкүн. Эмне болуп атам, өзүмчө өзүмө сүйлөшүп деп. Бирок биз фокусту дайыма сырткы жашоого коюп алганбыз да. Биз фокус каякта болсо, бизде ошол жака эле кете берет энергия, туурабы? Значит, сиздин фокусуңуз сырткы дүйнөдө да, чөйрөңүздө. Сиз аларга акчаны эмне үчүн бергенсиз? Жанагытан бери айтып атасыз, биз өзүбүздүн ата-энебиздин сүйүүсүн ала албай калганда, чөйрөгө дагы сүйүү берип, алардан кайра сүйүү тилей беребиз. Сиз алар сураганда эмне үчүн бергенсиз? Азаматсың Гүлбак, рахмат, ыраазымын деп айткан сөзүн угуш үчүн бергенсиз. Анан неблагодарные, мен жакшылык кылдым эле, алар мага жакшылык кылбай койду деп айтабыз, туурабы? Мага обратно бербей койду, ыраазы болушкан жок депчи. Өзүңүзгө болгон сүйүү менен болушунча иштеңиз. Анан тигилердин акчаларыңызды берип жатканын, өзүңүздү алардын баардыгын өзүңүзгө болгон сүйүүгө кетирип жатканыңыз. Эгерде сиз алардан алган акчаны өзүңүзгө болгон сүйүүгө эмес, дагы деле башка жакка кетире турган болсоңуз, анда кый болот. Ошон үчүн биз максат койгондо өзүбүз үчүн коюш керек. Биз дайыма эле айтабыз го, биз өзүбүздү сүйсөк, чөйрөбүздү оңой эле сүйүп алабыз. Өзүбүздө болсо, чөйрөбүзгө оңой эле берип алабыз. Бирок биринчи очередке чөйрөнү эмес, өзүбүздү коюшубуз керек. Анткени өзүбүздүн курсагыбыз тойсо, анан бирөөгө беребиз, туурабы? Жана самолетто деле айтат го, биринчи масканы өзүң кий, анан балаңа кийгиз деп. Өзүбүздүн эсибиз отурса, өзүбүздө эчтеке болбосо, биз балдарыбызды сактап кала албайбыз да. Ошон үчүн биз өзүңүздү мындайча биринчи местага чыгарыңыз. Мунун баардыгын тынбай жасаңыз. Сизде трансформация курсу бар. Өзүңүзгө болгон сүйүү практикасы бар. Күндө эртең менен ошол практиканы жасаңыз. Өзүңүздү сүйүңүз. 5 маал Гүлбак, кандайсың Гүлбак деп Гүлбак эже менен сүйлөшүп туруңуз. Эле? Тем более сиз үчүн өзүңүзгө болгон сүйүү нормалдуу экен. Анан сөйлөм, үй бүлөңүзгө көңүл бурасыз. Сөзсүз түрдө өзүңүзгө көңүл бурган адам, өзүнө көңүл бурган адам чөйрөсүнө, үй бүлөсүнө оңой эле көңүл бурат. Туурабы? Рахмат сизге. Ийгилик каалайм. Рахмат. Рахмат сага да. Рахмат.
Рахмат. Крестикти басыңыз. Крестикти көрдүңүз бе? Крестик чыкпай атат го менде. Экранды бир бассаңыз. Крестик жок го менде. Чыктыбы? Диагностика. Зымырат 1982-ге запрос жөнөттүм. Саламатсызбы, Зымырат? Чыга бериңиз. Саламатсызбы? Жакшыбы? Саламатчылык. Пром. Саламатсызбы? Зымырат атыңыз? Ооба, Зымырат. Кандай запрос менен кайрылатасыз? Мен өзүмдү сезем, мындай жаш бала немеденчи психологиялык жашым ушу психологияны угуп атып, мен ушул 3-4-5 жашымдагы экенмин деп койдумчу. Анан? Интернетиңиз жакшы иштеп жатат окшойт. Сиз запросуңузду айтыңыз. Диагностиканы эмнеге жасайсыз, ошону айтыңыз. Диагностика күйөөм менен жакшы эмесмин да. Кандай мамилеңиз? Чогуу жашай албай келебиз да. Биринчи күйөөм өтүп кеткенден кийин анан чогуу боло албай атабыз да. Мындай бир билбейм, түшүнүксүз тосуктар ошондой болуп атат да. Биринчи жолдошуңуз менен жакшы эле жашадыңыз беле? Ооба, бир 2 жылдай эле жашаганбыз, анан өтүп кетти да. Бир балам бар. Андан кийин 10 жылдан кийин экинчи күйөөгө турмушка чыктым. Аны менен мындай чогуу жашай албайбыз да. Азыр Россияда, Москвада. Чогуу жашасаңыз эмне болот? Билбейм да ошону. Чогуу жашагансыз да, туурабы? Чогуу жашаганбыз, кайненем үйүндө. Анан кайненем эми ачыгын айтканда үйдөн кууп чыккан. Анан экөөбүз эки жакка бөлүнүп кеттик. Ошондон бери мындай бириге албайбыз да. Бир цифр айтыңыз, көрөлү биякта. 10го чейинби? 14ке чейин. 8. 1, 2, 3, 8. Азыр айтам да. 9га чейин дагы бир цифр айтсаңыз? 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Атаңыз менен кандай эле мамилеңиз? Атам өтүп кеткен, мен 4 жашымда өтүп кеткен. Мен 82 болсом, 80.
Атаңызға болгон ыраазычылыктарыңызды билесизби? Атаңызга эмне үчүн ыраазысыз? Атаңыздын кандай эмне жасагандарына ыраазысыз? Атаңызга болгон капачылыгыңыз бар экен да. Апамды кыйнадың, апам 9 бала менен калып кеткен да. Апамды кыйнап таштап кеттиң, ошол азыркыга чейин даже быйыл гана ушу сизди көрүп атыпчы, кичине кечирип үйрөнүп атамчы. Ата быйыл апам өтүп кетти. Ошону дагы атамдан күнөөлөдүм да. Уже чоп-чоң болуп калсам дагы, мына акырында апамды дагы алып кетип калдың депчи. Көрдүңүзбү, биз алардын чечимдерин, алардын тандоосун кабыл алышыбыз керек. Кабыл албайбыз да биз. Кабыл албай эле жанатан бери айтабыз го, обида, детская позиция. Детская позицияга түшүп алып эле биз капа болуп, таарынып атып эле анан кийин энергияны ошол жака кетирип коебуз да, анан үй бүлөдөгү болгон мамиледен, акчадан, ден соолуктан, башка жактан аксай беребиз. Ата-энебиз бизди эң башкысы бул жашоого алып келди. Биздин өмүрүбүздү, жашообузду берди. Биз ошон үчүн эле ыраазы болсок болот. Миңдеген, миллиондогон аборт болгон балдар бар. Биз алардын арасында болгон жокпуз. Бизди төрөдү, алын жетишинче чоңойтту, бизге өздөрүнүн билген тарбиясын берди. Биз ошон үчүн дагы ыраазычылык айтышыбыз керек. Отуруп алып таарынганда биз эч качан пайда таппайбыз. Бирок сиз эгерде биздин курстарга катышкан болсоңуз, ал жакта билсеңиз керек кантип иштегенди, же катышкан эмессизби? Катышкан эмесмин, ошо катыш ниетим бар. Катышкан эмессизби? Ал жакта ата-энеге болгон капачылык, ата-энеге болгон таарыныч, ата-энеге болгон күнөөлүү сезимдер, ошонун баардыгы менен иштеп, канчалык көп иштеген сайын азаздан болсо дагы арылып отуруп, анан ошол нерсе полный чыккандан кийин уже капа боло турган эчтеке жок. Биз ата-энебизге капа болгондон башка эч кимге абсолютно капа болбойбуз. Кайнене, кайната, кайын журт, күйөө, алар абсолютно биздин жашообузда башында бизди капа болуп турган адамдар эмес да. Алар просто уже биздин эле күзгүбүз болуп калат. Туура, биздин жашообузда алар бар, жок эмес, бирок биздин ички дүйнөбүз кандай болсо, алар бизге өзүбүзгө кандай мамиле кылса, ошондой мамилени жасай беришет. Биз ата-энебизге капабызбы? Алар бизди капа боло беришет. Капа кыла беришет да. Сиздин диагностика боюнча атаңызга болгон ыраазычылык жок экен. И энергияңызды, вот, благодарность, напиши и проговори, за что испытываете благодарность своему папе. Атаңызга ыраазычылык айтып, жазып биринчи. Эмне үчүн ыраазысыз атаңызга? Сизди бул жашоого алып келгени үчүн, сизге 4 жашка чейин болсо дагы тарбиясын бергени үчүн. И атаңыздан сизге кандай сапаттар өткөн? Может, сиз башка эле бир үй бүлөнүн баласы болуп кала элеңиз. Может, сиз вообще эле эгерде атаңыз мындайча биздин душаларыбызды, адамдардын душасын биринчи бул жашоого атабыз кабыл алат. Эгер атабыз кабыл албаса, биз бул жашоого келбейбиз. Атабыз бизди жакшы көргөн үчүн кабыл алат. Эгерде биз атабыз душабызды кабыл албай койдубу, анда биз адам эмес, может, мал болуп келебиз, может, вообще бир буюм болуп, бир чөп болуп деле келе беребиз. Душалар ар түрдүү болуп келишет да, бул жашоого душаларга опыт керек, ошон үчүн келе берет. Сиздин өзүнүн кызы кылып именно кабыл алгандыгы үчүн дагы биз атабызга жүрөгүбүздөн ыраазычылык айтышыбыз керек. Биз бул жашоонун укмуш сонун жашоо экенин көрбөйбүз. Анткени бизде жана айтат го, розовый очко, капачылыктарыбыздын баарын кийип алып эле, даже биздин жашоодо розовый эмес, жанагы противосолнечный очколор бар го, ошондой кийип алып эчтекени көрбөп жашай беребиз да. Ал да жашоонун сонун экендигин көрбөй эле. Алардын баардыгы эле таарыныч, капачылык, күнөөлүү сезимдер, ошонун баарын арылып, кадимкидей жашоого көзүңүз ачылат. Сонун бул жашоо деген күн жаап атса да, кар жаап атса да, чагылган болуп атса да, сизге эшик сонун көрүнөт погода. Кар жаап атат, күн бүркөлүп атат, бүгүн ысык, эртең суук деп деле кайгыра беребиз биз.
Бул Кудайдын берген погодасын деле кабыл албайбыз чындап келгенде. Туура Аллах деп сыйынабыз, бирок погода деле ошо Аллахтын жаратканы да. Ага деле претензия, алдыбызга чыккан бардык нерседен эле претензия коюп эле баарына капа боло беребиз. Бул биздин ата энебизге болгон капачылык экен да. Өзөгү ошол жакта экен. И ошонун баарынан арылсаңыз, анан мына экинчи диагностикаңыз, энергияңызды туура жака жумшайт экенсиз. Мындайча жолдошуңузга. Жолдошубузга дагы биз аял катары энергия беребиз. А жолдошубуз дагы бизге эркек катары энергия берет. Ошондо аял менен эркектин ортосунда дагы энергия алып бериш кылып турабыз да. Биз энергияга көңүл бурбайбыз, бирок кээде адамдар отуруп өзүнөн эле чарчап эле алыбыз көрүп эле эчтеке алып жетпей калат го. Вот именно ошондо энергиянын жоктугу. Энергияны биз туура эмес жака көп күнөөлүү сезимдер, капачылыктар мисалы ушунчалык кыжаалат болгондо кадимкидей алыбыз кетип шалдырап эчтеке көңүлүбүз жок калганы, бул биздин энергиябыздын баарын ошол капачылык, таарынычка, кыжаалатка, урушканда энергияны мындайча негативке энергия көбүрөөк кетет, позитивке караганда. Ошолордун баарынан арылсаңыз, анан сизде баары жакшы болот. Атаңызга болгон ыраазычылыкты көбүрөөк айтып, анан ошону иштешиңиз керек экен. Сиздики чындыгында атадан башталыпты да капачылыгыңыздыкы. Атам менен апам өткөндөн кийин кадимкидей уруштум десеңиз. Урушамчы, кадимкидей урушамчы, сен алып кеттиң. Мен сага Куран окубаймын, апам эле окуйт деп. Ошо да. Ыраазычылык айткандын ордуна биз наоборот эмне кылганбыз? Наразы болгонбуз. Биз канчалык ата энебизге капа болгон сайын, алардын бизге берген энергиясын албайбыз, капа болгон сайын албайбыз. Биз анын ордуна алардын баарын ичибизден сыртка чыгарып, ыраазычылык айтышыбыз керек. Биз канчалык көп ата энебизге ыраазы болгон сайын, бизде ошончолук көп энергия пайда болот. Биз сизди күтөбүз анда курсубузда. Онойлукка катышсаңыз андан жакшы, трансформация менен иштесеңиз андан жакшы. Эми жок дегенде түшүнүк алайын десеңиз, анда жашоо өзөгүнө катышсаңыз болот. Ооба, аракет кылам, кызыгып күнүгө көрөм стористериңиздерди. Рахмат. Замурат, ийгилик каалайм. Рахмат сизге да. Баары жакшы болот. Энергияңызды позитивке көтөрүп коротууга аракет кылыңыз. Ийгилик каалайм сизге. Калыскан сизге жөнөттүм да про запрос. Бул жакта эмне болуп жатат дейт. Бул жакта биз өзүбүз менен иштөө боюнча суроо жоопторду алып жатабыз. Жашообузда кандай болсо жашообузду жакшыртабыз деп аракет кылып жатабыз. Анткени биздин жашообуздун баардыгы биздин ички дүйнөбүздө. Калыскан сизге запрос жөнөттүм. Калыскан. Кабыл алыңыз, мен сизге жөнөттүм түз эфирге. Не жумуш экен дейт. Эмне жумуш эмес, бул жакта психология боюнча сабак. Диагностика, сабак. Түшүнбөсөңүз, көрүп отуруп турсаңыз, баарын түшүнө аласыз. Калыскан биздин түз эфирди кабыл ала албай жатат. Саламатсызбы, Калыскан? Алло, саламатсыздарбы, кандайсыздар? Саламатсызбы? Калысканбы сиз? Ооба. Каяктансыз, канча жаштасыз, кайсы шаардан айтып бериңиз, өзүңүздү тааныштыра бериңиз. Мен Кара-Балтада жашайм. 32 жаштамын. Бирок жашоомдо көп кыйынчылыктар болгон үчүн карт кеттим, ойлонуп жүрүп. Ошол сиздердин
түзөтүшүңүздөрдү, сабактарыңыздарды дайым көрөм. Бирок катышканга мүмкүнчүлүк болбой жатат. Кече дагы катышып калгам сабагыңызга. Бетиңизди көрсөтүп, көзүңүздү тартынбай көрсөткөнгө аракет кылыңыз. Мына Сизге биз эч кандай претензия кылбайбыз. Сиз кандай болсоңуз, биз сизди ошондой кабыл алабыз. Хорошо? Суп-сулуу эле бир жакшынакай эле кыз отурат. Диагностиканы эмне боюнча кылалы? мен билбейм, мындай эч көңүлүмдө ачылбайт. Дайыма жүрөгүмдө бирдеке тура берет да, кантип өзүмдү алаксытам билбейм. Дайыма ушундай кыжырдануу бир жеримде тура берет да, эч нерсе мындай эч жака көңүлүм ачылбайт. Сиздин көңүлүңүздү ким ачыш керек сиздин оюңуз боюнча? Жок, мындай ачылбайт дейм эмес, мындай бирдекени кылайын десем да кылгым келбейт, ушундаймын да. Жасагым келбейт. Хорошо. 9га чейин бир цифр айтыңызчы. 8, 5. 8, а? Биринчи 8, андан кийин 5пи? 5. 8. Он төрткө чейин айтыңыз. Дагы 14-кө чейинки цифр айтыңыз. 12. Эмне жумуш кыласыз? Мектепте иштейм. Өзүңүздүн жумушуңузду жагабы сизге? Ооба. Мугалимсизби? Балдарга билим бересиз, туурабы? Ооба. Эгерде сизде баардык мүмкүнчүлүк болсо, акчаңыз ушунчалык көп, баардыгы телегейиңиз мындай айтканда тегиз болсо, эч нерсени ойлонбой турган болсоңуз, эмне жумуш кылат элеңиз? Анда деле иштейт элем, мектепте эле. Мектепте иштеген жумушуңуз эмнеси менен жагат сизге? Балдарга сабак бергеним. Жагабы? Анан кошумча эме бар, ачкам, учебный центр. Ошону иштетем. Эчтекеге көңүлүм келбейт, билбейм деп айтып атпайсызбы? Билбейм деген сөз бул башында мен өзүмдө эчтекени каалабайм деген сөз да. Биз ар бир айткан сөзүбүздү дагы контролдошубуз керек. Оюбузду контролдошубуз керек. Сиз өзүңүздүн мындайча айтканда бул жашоодогу ордуңузду таппай жүрүпсүз да. Анткени предназначение деп чыгып атат. Өзүңүздүн жасаган жумуштарыңызды жөн эле не потому что надо, а потому что хочу деп жасашыңыз керек да. Ошол жумуштан рахат алышыңыз керек. Рахат алганды үйрөнүшүңүз керек. Ыраазычылык айтканды ар бир келген балага жан дүйнөңүз менен берилип, ошол бала жакшы үйрөнсүн, учебный центрден келип билим алып кеткен балдар жакшы нерсеге жетишсин деген мындай ыраазычылык менен мамиле кылыш керек. Бирок биздин ички дүйнөбүздүн, жан дүйнөбүздүн бүтүндүгү бул жашоодагы ордубузду биз ата энеден толук сүйүү алганда болот. Ошондо мындайча бүтөлөбүз да. Эгерде ата энебизге претензия болгон болсо, таарыныч капачылык болсо, же ата энебиз өмүр бою бири-бири менен ызы-чуу болуп жүргөн ата эне болсо, анда биздин жан дүйнөбүз мындайча жанчылган да. Апабыз жаман болсо, биздин ички дүйнөбүз айтат, апам жаманмын, значит мен да жаманмын. Атабыз жөнүндө жаман сөз уккан болсок, атам жаман, значит мен да жаманмын деп өзүбүздү кабыл албай коебуз. Өзүбүздү кабыл албагандан кийин биз, конечно, эмне каалаганыбызды да билбейбиз. Айта бериңиз.
Бирок меники жакшы, экөө тең жакшы болчу, бирок экөө тең каза болуп калган. Канча 10 жашыңызда? жылдан ашып калды. Экөө тең 63 жашында. Экөө тең жакшы адамдар болчу. Директор болуп иштеген папам, мамам мектепте иштечү, мугалим. Экөө аябай колдоп, кубаттап, ушинтип көп жакшылыктар бизге берди, бирок алар кеткенден кийин ушинтип өзүм чүнчүп кеттим окшойт деп өзүм эме берем да, мага кызыкчылыгым жок да эч нерсеге. Же ошого ушундай болтамбы деп ойлоном да. Да, туура. Значит, сиз аларды кой бере эле экенсиз да. Алардын бул жашоодон кеткен чечимдерин кабыл ала эле экенсиз да. Ошон үчүн мындайча чындыгында өзүңүздү таппай жүргөнүңүз дагы ошондон экен. Жан дүйнөңүз мындайча азыр бир орунда эмес экен да. Өтүп кеткен адамдарды, ата энебизди, жакындарыбызды биз сөзсүз түрдө ыраазычылыгыбыз менен алардын чечимдерин кабыл алып, ыраазычылыгыбыз менен кое бериш керек. Анткени ар бир адам бул жашоого жөн эле келбейт жана бул жашоодон жөн эле кетип калбайт. Эми мусулманчылыкта деле айтылат, же кыргыздарда деле да, ошончо күн пешенесине жазылган, ошончо күн жашады дегендей эле ал адамдар ошончо күнгө эле келген адамдар да. Ар ким ар түрдүү жашта кетет. Туура, баарыбызда тең закон жок. Баары адамдар мынчага чыгыш керек, аялдар мынчага чыгыш керек. Жок. Ар ким ар түрдүү жашта кетиби, там авария болобу, эмне болот, ден соолуктан кетеби, кандай болот, ооруп кетеби. Именно ошондой образ менен бул жашоодон кете турган тагдыр менен келишет. Бирок биздин ата энебиз бул жашоодон кетсе дагы, алар биздин жаныбызда жок көрбөсөк дагы, квантовый поле деп атпайсызбы? Энергетический ата энебиздин болгон сүйүүсү биз менен кала берет өмүр бою. Ошон үчүн ата энебиздин бул жашоодон өтүп кеткенин ыраазычылыгыбыз менен кой берип, сиздин даже жүрөгүңүз оорубайбы? Ата энеңиздин өтүп кеткенин ыраазычылыгыңыз менен кой бериш керек экен. Чындыгында аябай больно болот экен да сизгечи. Себеби дегенде биз баягы квантовый поледеги квантовый психолог болгон үчүн сиздин азыркы айтып аткандарыңызды мен прям жүрөгүм менен сезип турам да. Жүрөккө аябай эле айрыкча ошол өтүп кеткен убакта сизде чоң болу калган да жүрөгүңүздө. И энергиянын баары ошол жакта. Ошол жака кете берет экен. Эгерде сиз ата энеңизди ыраазычылыгыңыз менен кой берип, алардын чечимдерин кабыл алсаңыз, анда сиздин жашооңузда өзүңүзгө болгон белекти алат экенсиз. Белек деп чыгылат да, мен диагностикадагы нерсени эле айтып атам, белек. Значит, ата энебиз бизди дайыма колдоп, дайыма бизге бул жашоонун белегин берип турат. Түшүндүңүзбү? Сиздики ата энеңизди кой беришиңиз керек. Ыраазычылыгыңыз менен кой бериш керек аларды. Антип кой берсек болот. Практикалардын жардамы менен, разбордун жардамы менен кой бериш керек. Эгерде кара болот адам дедиңизби? Ооба. Анда бизде суббота күн сайын же воскресенье күндөрү бизде азыр 1000 сомдон мини разборлорду жасап атабыз. Ал жакта именно вот кантип кой бериш керек экенин туура прям мен көрсөтүп айтып берем. Аны биздин менеджерге, биздин WhatsApp группага кошулуп же Telegramга кошулуп, ошол жактан реклама берип турабыз тынбай. Биздин менеджер Ханзада Бишкектеги жолугушууну уюштурган. Ханзадага жазылып, 1000 сомдук мини разборго жазылып келип кой берсеңиз болот. Чындыгында аябай жеңилдейсиз. Мейли? Анан практикаларга, курстарга катышсаңыз, дагы өзүңүзгө андан бештер жеңилдетип алып кетесиз. Ыраазымын сизге. Рахмат. Рахмат, Ийгилик каалайм. Сизде баары жакшы болот. Рахмат чоң. Рахмат сизге. Крестикти басып чыга бериңиз. Азанат биздин кыздар тынбай жөнөтүп, тынбай рекламаларды, түшүндүрмө, суроолорго жооп берип жатышат.
Намаз оқыңыз, эжеке шүкүрчүлүк келтириңиз дейт. Рахмат. Мурсаева Нуржамал. Сизди чакырып атам эфирге. Бол. Саламатсызбы же? Кошулдумбу? Кошулдуңуз, жақсыбы? Рахмат. Кутман таңыңыз менен. Кутман таңыңызга. Мен предназначениемди таппай жүрөм, анан азыр совсем нөлгө түшүп, мындай акча боюнча нөлгө түшүп калдым да, такыр. Ошого диагностика кылдырайын дегем. Атыңыз ким? Нуржамал. Канча жаштасыз? 45 жашта. Мен да ушу өзүм изилдеп баштадым да, ушу стрессте жүргөм, ушу өзүм 45 жаштамын, бирок ушинтип карып кеттим да. Өзүм изилдеп баштадым. Siz bir запрос айтыңыз. Же предназначение? Же акча? Предназначение болсо анан акча келет да. Ооба. Предназначение. Байланыш туура төрт бири-бирине байланыш. Мен сөзүм жаңырып атат. Предназначение. Сүйүктүү жумуш. Микрофон салып аласызбы? Наушник. Наушник берип турчу. Айзада. Наушник берип турчу дейм. Мына оңдоп берчи. Наушник оңдоп берчи, наушник дейт го. Bir цифраны айтсаңыз. Бияктан жокпу? Болду, сүйлөңүз. Bir цифраны айтыңыз. Мен 3. Дагы bir цифр айтыңызчы. 2. Өзүңүздү канчалык деңгээлде 1-ден 100ге чейин эсептегенде канчалык процент бактылуумун деп ойлойсуз? Мен бактылуулугум азыр 20-30%. Сиздин бактылуулугуңуз кимден көз каранды болушу мүмкүн? Бактылуулугум жолдошуман болсо керек деп ойлойм мен. Да. Эгерде сиз ошончолук бактылуу болсоңуз, 100%. Сиздин жашооңузда кандай сизге жакпаган нерселер болушу мүмкүн? Жакпаган нерселер болбойт деп ойлойм. Аз ойлонуп көрүңүз. Жаман нерселер сизге жакпаган же чөйрөгө жакпаган же башка адамдарга жакпаган кандай? Жакпаган. Ошо такырын элестете албай атам. Хорошо. Сиздин бактылуулугуңуз сиздин жолдошуңуздан көз каранды деп ойлойсуз, а? Биз жоопкерчиликти жолдошубузга эмес, өзүбүзгө алышыбыз керек. Биз качан жоопкерчиликти өзүбүзгө алганда гана сиз айтып атпайсызбы менде акча жок деп? Сиздин фокусуңуз өзүңүздө эмес, жолдошуңузда. Баардык жоопкерчиликти жолдошуңузга асып койгонсуң ичинде. Өзүңүзгө эмес. Анткени биз жашоодо ким үчүн жашайбыз? Өзүбүз үчүн жашайт. Ар бир адам өзү үчүн жашайт. Ал эми жолдошуңуз болгону сиздин күзгүңүз. Сиз кандай болсоңуз, кандай адам болсоңуз, ички дүйнөңүздө ошону эле көрсөтүп турат алар.
Ошон үчүн сиз жоопкерчиликти өзүңүзгө алышыңыз керек экен. Өзүңүзгө ишенип, өзүңүздү сүйүп, өзүңүздүн бактылуулугуңузга. Көрдүңүзбү, сиз даже бактылуулугуңуздун 20% айтасыз. Эмне үчүн сиз бактысызмын деп айтасыз? Ешкандай бактысыздык да 20 бул өтө аз да. Эмне үчүн сиз өзүңүздү 20% бактысызмын деп айтасыз, бактылуумун деп айтасыз? Эмне себептен? Эмнеңиз жок сиздин жашооңузда? Бактылуу болуш үчүн сизге эмнелер керек? Акча дагы. Бирок бардык нерселер жетишиндай үйүм бар, бала кыз апам бар, бардыгы эле бар. Мен ушу акчага эмне кылып алган окшойм анда. Акча болгондо эле. Бактылуу болуш үчүн сизге 100% бактылуу болуш үчүн сизге эмне керек? 100% бактылуу болуш үчүн мен ушу акчага эле байланып алгам да. Ушу акча болсо мен. Акча бул биздин каалообуз менен келе турган эле нерсе да. Сиз эгерде каалап өзүңүздү жакшы көрүп, мен муну каалайм, тигини каалайм десеңиз, анда акча оңой эле келет сизге. Ушуларга чейин акчаны таап эле келатасыз, дагы деле таба бересиз. Биз өзүбүздүн бактылуулугубузга такыр көңүл бурбайбыз. Эки колубуз, эки бутубуз иштейт. Бутуңуз бир эле күн ооруп, бир эле күн баса албай калыңыз. Элементарно жаныбызда турган нерсени албай калабыз. Кичине эле ооруйлу ден соолугубуздун таза экенин байкайбыз ошондо, туурабы? Ошол дагы биз үчүн чоң бактылуулук. Мындайча айтканда кыргызча айтканда 6 саныбыз аманбы? Уже бактылуубуз 100%. Жолдошуңуз жаныңыздабы? 100% бактылуусуз. Жолдошу жоктор толтура. Балдарга жетпей жүргөндөр толтура. Ата-энеси жоктор, ата-энеси таштап кеткендер толтура. Биз ар бир нерседен жакшы нерсени, бактылуулукту издебейбиз да. Биз жок деп эле жок, баарын эле жокко айландырып алып эле, анан өзүбүзчө эле бактысыз эле анан энергиябызды, күчүбүздү ошол жака кетирип эле, анан даже бизге келе жаткан акча деле бизден качып кетет да. Ой, бул баары менин башам деле. Сиз азыр өзүңүздү бактысызмын деп сезип атасызбы? 20%. Сизге миллиондогон акчалар келсе дагы деле бактысыз болобуз. Ошон үчүн бар нерсени барктап, баалап, бактылуулугуңузду сезишиңиз керек да. Мындайча ыраазы болуш керек, ыраазычылык айтыш керек. Көп нерсеге. Азыркы баарына. Бар нерсеге, баарына ыраазы боло берсеңиз эле, Аллахыма шүгүр, мен ушундай ден соолугум жакшы, ушундай бир жарык сонун дүйнөгө алып келип койдуң, мен ошого ыраазымын. Өзүмө ыраазымын, Аллахка ыраазымын, ата-энеме ыраазымын, буту колума ыраазымын. Биз буту колубузга өмүрүбүз ыраазычылык айтпайбыз, айтыш керек ыраазычылык. Бутумдун басып жүргөнүнө ыраазымын. Колумдун ушинтип каалаган жумушумду каалаган жерде жасасам болот, ошого ыраазымын. Ичегийлерибиз айланып, бизде ашказаныбыз иштеп атат, сонун, ага ыраазымын. Көзүм көрүп атат, мен бул сонун нерселерди көрүп атам, көзү көрбөгөндөр канча, ошого ыраазымын. Сүйлөп атам, ага ыраазымын. Биз ыраазычылык айта турган нерсе ушунчалык көп, бирок биз аларды вообще көрбөйбүз. Биз канчалык ыраазычылык айтып ыраазы болгон сайын энергиябыз ошончолук көтөрүлөт, и акча да бизге оңой келет. Мындайча айтканда өзүбүздүн бактылуулугубузга маани берип, бактылуу болсок, анан чөйрөбүз да бактылуу болот, балдарыбыз да бактылуу болот, и жолдошубуз да бактылуу болот. И жолдошуңуз ошондо акчаны да алып келет, башканы да алып келет. Биз эмне кылабыз? Ыраазы болбойбуз. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, биздин курстарга катышып, ошондо чындыгында мындай осознанность ошондо көбүрөөк келет да, практиканын жардамы менен болуш керек. Ал жака жолдошуңуз, эгерде сизде бактысыздык сезбесеңиз, значит сизге ата-энеңиз айткан эмес, ыраазы болуш керек дайыма, ыраазы бол, тиги мындай, кызым сенде булар жакшы, ал жакшы, бул жакшы. Фокус вниманияны өзүңүзгө койгондо бизге ата-энебиз үйрөтөт. А биз чөйрөгө күнөөнүн баарын чөйрөгө которо беребиз. Мамлекет күнөөлүү, жолдошум күнөөлүү, жумушум күнөөлүү, зарплатам аз деп эле баардыгын эле биз чөйрөнү күнөөлөй беребиз да, өзүбүз таптаза боло беребиз. Нет, иштин баары өзүбүздө. Мамлекетте да эмес.
Түшүндүңүзбү? Ыраазычылыгы. Анан баардык нерсени кандай болсо ошондой кабыл алышыбыз керек. Макул болуп кабыл алышыбыз керек да. Бизге кыйынчылыкты бердиби, бул дагы жөн берилген жок. Аллахтын сыноосу менен берилет деп айткандай эле, биз ошол кыйынчылыктан дагы бир жакшы нерсени алып чыгып кеткенге аракет кылышыбыз керек. Сиз кыйналган үчүн өзүңүз азыр изилденип, өзүңүз менен иштеп баштаганга аракет кылып атасыз. Бул дагы өтө сонун результат. Буга дагы маани берип, буга да ыраазычылык айтышыңыз керек. Сиз таң атпай саат 6-дан бери жөн эле отурган жоксуз эфирде. Изденип атасыз, аракет кылып атасыз, түшүнгөнгө аракет кылып атасыз. Өзүңүзгө дагы ыраазычылык айтышыңыз керек. Азаматсың. Мен өзүмө эч ыраазычылык айтпайм. Өзүңүздөн башташ керек ыраазычылык. Ата-энеге ыраазычылык айтышыбыз керек. Рахмат, сизге ийгилик каалайм. Рахмат Сиз эфирде болуңуз. 1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü, 5-ci aprelде биз Instagramда болот. 6-cı, 7-ci, 8-ci, 9-cü aprelде Telegram каналына өтөбүз. Telegram каналыбыз бизде Мойрот Моя сила деп, ал жакта дагы катышуучулар бар. Ошол жактан көрсөңүздөр болот. Ал үчүн Telegramды скачать этип, алдын ала даярдап койсоңуздар, ушул сыяктуу эле түз эфирде сабак, диагностикалар болот. Түшүндүңүзбү? Рахмат, ыраазымыз сизге. Жакшы туруңуз. Бактылуу болуңуз. Рахмат сизге дагы. Крестикти басып чыга бериңиз. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Өзүңүздөргө ыраазычылыкты, ата-энеге болгон капачылыктан арылып, өзүңүздөргө болгон ыраазычылык менен, өзүңүздөргө болгон сүйүү менен көбүрөөк иштеңиздер. Биздин курстарыбыз жашоо өзөгү, трансформация, мен бактылуумун деген курстар бар. Именно азыркы болгон суроолор, азыркы болгон диагностикалардын үстүндө практикалар менен, өзүңүздөр менен иштесеңиздер болот. Чындыгында адам баласы биз өзүбүздүн алдыбыздагы бактыбызды көрбөйбүз дагы, жок нерсени издеп жүрө беребиз. Биздин өзүбүздүн турган турушубуз, турпатыбыз бактылуу. Биз уже бактылуубуз. Биз бул жашоого келдикпи? Биз уже бактылуу адамдарбыз. Биз бакытты акчадан, башкадан эмес, өзүбүздөн издесек, акча башкасынын баары оңой эле келет. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Эртеңки темабыздын аты эмоция. Эмоциялар менен эртең сүйлөшөбүз, эмоциялар боюнча. Баарыңыздарды эртең күтөбүз. Түз эфирден баарыңыздарга ийгилик каалайм. Telegram каналына кирип, Telegramга өтүп, ал жактан биз менен чогуу болгонго даяр боло бериңиздер. Биздин Telegram канал Мойрот Моя сила. Telegramда же ссылка менен кирсеңиздер болот. Бүгүн профилдин шапкасына Telegram каналды коебуз. И ошол жактан дагы улантып берсеңиздер болот биз менен болгон сабактарды. Баарыңыздарга ийгилик каалайбыз. Бактылуулук каалайм. Өзүңүздөрдү жакшы көрүңүздөр, сүйүңүздөр. Сиздер өзүңүздөрдү жакшы көрсөңүздөр, чөйрөнү оңой эле жакшы көрөбүз. Балдарыбызды, жолдошубузду жакшы көрө алабыз. Рахмат баарыңыздарга, биз менен болгонуңуздарга.